У нас же все-таки IT-фест, у нас электронные баллы. Бүгүн Кыргызстанда алгачкы жолу маалыматтык технологияга арналган IT Fest аталышындагы фестиваль башталды. Белгилеп кетсек, фестиваль 2 күн бою уланат. Иш-чара Кыргыз Республикасынын Дрондор жана Робототехника Федерациясынын демилгеси менен уюштурулууда. Бүгүнкү болуп жаткан фестивалда IT тармагына робототехника, инженерияга кызыккан студенттер бири-бири менен тажрыйба алмаша алышат. Ошондой эле Кыргызстандагы IT тармагында билим алган студенттер жана окуучулар үчүн 8 багытта: дизайн, анимация, хакатон, мобилография, робототехника, киберспорт, киберкоопсуздук тармагында конкурс уюштурулган. Жеңүүчүлөр 2025 жылдын февраль айында Кыргызстанда боло турган эл аралык фестивалда Казан федералдык университети жана башка мамлекеттерден келген жогорку окуу жайлардын студенттери менен күч сынашат. Робототехника менен келдик биз. Өзүбүз роботтарыбызды представлять этип беребиз. 4 продуктты көрсөтөбүз. Биздин командабызда 7 киши бар. Чогуу биз роботтарды программировать этип чогуу жасаганбыз. Мен Эриков Элмырзам, номер 5 орто мектебинде 3-В класс. Мен пилди жазам болчумун. Ал алдыга артка жыла алат. Ал дагы башын өйдөгө алдыга кыла алат. 2 күн кеткен болчу да жазаганга. Эми кандай айтсак, бул Кыргызстанда биринчи жолу болуп жатат. Өтө кубанып жатам. Бул Кыргызстанда ушундай чоң IT фестиваль өткөрүп жатканына. Анткени IT фестиваль бул кандай айтсак, бул будущее. Ошондой эле фестивалга Россиядан көптөн бери робототехника менен алектенип келген өкүлдөр келишкен. Алар тарабынан инновациялык мектепти ачуу үчүн керектүү элементтер берилди. Аталган борбор таланттуу жаштарды акысыз окутуу жана колдоо үчүн аянтча болот. Бул фестивалдын максаты өлкөнү эл аралык аренада таанытуу, алдыңкы технологияларды өнүктүрүү жана келечек муундар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү болуп саналат. Уюштуруучулардын айтымында 2025 жылдын жайында Ысык көлдө Рух Ордо маданий борборунда келечектин оюндары аттуу масштабтуу иш-чара өткөрүү пландаштырылууда. Бул IT фестивалдын уюштурулушу өзү бул жаштардын ITге болгон көз карашын өзгөртүүдө. Конкурска катышып аткандардан 600дөн ашып калган участник бар. Мындай азыр IT фестиваль Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат. Ошондуктан бул Кыргызстан үчүн мен ойлойм жаңы бир прорыв. Технология өнүккөн заманда мындай фестивалдар жаштарга стимул берери шексиз. Күлчөрө Казымкулов, Асель Сөркул кызы, Азия ТВ, Бишкек.